Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Эгер сиз биздин каналда алгачкы жолу болсоңуз, анда подписаться болуп кетиңиз. Балбан Айпери-Медет кызы Сербияда 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын байге утту. Мелдештин жүрүшүн Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз алып көрсөттү. Кыргызстандык спортчу 76 кг салмакта колумбиялык Татьяна Рентьера менен кармашты. Айпери биринчи бөлүктө 1-0 менен утулуп жатып, экинчи бөлүктө 1 упай алып эсеп теңелди. Акыркы мүнөттө кыргыз балбан кызы атаандашынын артына өтүп, 2 упай алып алдыга чыкты. Беттеш 3-1 эсеби менен аяктады. Медет кызы финалга чейин америкалык, экваторлук жана индиялык спортчуларды жеңген. 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты Сербиянын Белград шаарында өтүп жатат. Айпери-Медет кызы октябрь айында Ослодогу чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында коло алган. Ал эми Токио олимпиадасында 5-орунга татыган. Ошондой эле бүгүн Эрназар Акматалиев баштаган эркин күрөш боюнча балбандарыбыз күрөштөрүн өткөрөт. Мелдештер Кыргызстан сааты боюнча 15:30 башталат. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай уну, 75 тонна кумшекер жана 50 тонна соя майын берди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жардам 5-октябрдан 25-октябрга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондуна өткөрүлүп берилди. Министрлер кабинетинин буйругуна ылайык Кытайдан келген жардам материалдык резервтер корунда сакталып турат. Жайында күн катуу ысып жана суу катышуусунун жетишсиздигинен Кыргызстанда дан эгиндеринин түшүмү азайды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча буудайдын түшүмү 45,5%, арпаныкы 55,2% кыскарды. Өлкөдө июль айында 1 кг буудайдын баасы 29 сом 15 тыйынды түздү. Муну менен буудайдын баасы өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 8 сом 2 тыйынга же 39,13%га кымбаттады. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо өкүм сүрүп турган чак азык-түлүктүн күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9,7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал жаңы болгондуктан сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Колдоо катары лайк басып, подписаться болуп кетсеңиз болот. Жакшы жаңылыктар менен кезиккенче аман туруңуздар.